Кыргызстандын алтын кендеринин ичинен эң ири деп табылган кумтөр кени 20 жылдан бери чет өлкөлүк компаниянын колунда. Алгач кенди иштетүү жөнүндө түзүлгөн келишим боюнча өлкөбүз казылган алтындын 70%-на ээлик кылмак болгон. Көп өтпөй эле өкмөттүн башчысы алмашканда келишимдин шарттары да өзгөрүп кеткен. Анда Кыргызстанга короз кант гана тийип, алтындын баарысы канадалык компанияга өтүп кете берген. Короз кант дегеним канадалык инвесторлор алтын казып, аны ажыратып, жууп ала турган Орто Азияда болуп көрбөгөндөй чоң комбинат куруп, аны атайын жабдууларга толтуруп, бюджетке тапкан пайдасынын салыгын төлөп, жергиликтүү жарандарды иш менен камсыз кылмак болушкан. Кыргызстан аталган аракеттердин бирөөсүнө да бир тыйын кошо албаган үчүн тили кыска болуп, келишимдин өзгөрүүлөрүнө макулдугун бере койгон. Бүгүнкү көз караш менен талдаганда келишимдин пайдасыз жагына өзгөргөндүгүнүн себеби тымызын өткөн чоң бир коррупциялык келишимде жатат дейт серепчилер. Албетте, мурунку жетекчилердин жеген акыруу кийинкилерге калды. Бирок 2005-жылы бийликке келген Курманбек Бакиев кумтөрдөн өз пайдасын тапмак болгон. Ошондуктан канадалык компания менен түзүлгөн келишимдин шарттарын кайра карап чыгып, аны өзгөртүүнү чечкен. Кыргызстанга жаңы түзүлгөн келишимдин негизинде алтын кенинин кирешесинен 33% тиймек болгон. Ал эми муну парламенттеги ушул маселе боюнча талкуу учурунда Ак жолдун депутаттары жөнүндө сөз боло калганда депутат Алтынбек Сулайманов айтып, сыймыктангандыгы да болуп өттү. Кечетен бери ак жол деп айтылып атат. Садыр Нуркожоевич 5-6 жол айтты ак жол деп. Эми ушундай кооз сүйлөп атат кечетен бери карасам. Анан ак жол эмне үчүн ратификация кылган айтып коеюн мен сиздерге. Ага чейин 15,5% болгон. 33%ке биз ратификация кылып бергенбиз. То есть плюс 17,5%ке көтөргөнбүз. Сиз дагы отургансыз, Асылбек Шарпиевич ошо созупта. Тууралуу. 17,5% аз бүгүнкү 33ке коссок, бүгүн дагы 17,5 коштурсак, 50,5 и 49,5 болот. Хозяин биз, правящий биз болуп калабыз. Кыйын болсоңор 17,5% менен алып келгиле, бүгүн дагы ратификация кылып беребиз. Ошондо 50,5 чыгабыз. Көп ак жолго тийише бербегиле. Рахмат. Мен кошумча жооп кылып коеюн, урматтуу. Тийсин, депутаттарга тийишпесин деп коебуз. Кайым айтышпайлык. Ал жерде тастап коеюн. Мен дагы ал жерде депутат элем. СТБК фракциясы элек, СТБК партиядан депутат элек. 15%дан 33%га чыгарганына сүйүнгөнбүз ошондо, чын айткандачы. Бирок ошондо да ортодо коррупциялык тымызын келишим болбой койгон жок. Канадалык компанияга 2006-2007 жылдары коюлган жаңы шарттарда пайдалуу болгон. Себеби алтындын баасы ал кезде 90-жылдарга караганда 3-4 эсе өсүп кеткен. Чынын айтканда чет өлкөлүк инвестор ал кезде 60%-ын бергенге да даяр болчу. Бирок жетекчиликтин алкымын кызылдай акча менен жапкан ишкерлер очойгон пайданын ээси болуп кала берген. Кумтөрдүн көйгөйү бүтпөс дастан сыяктуу. Ал кыргыз элинин кулагына улам күчөп, улам алыстап, бирок дайыма угулуп келет. Мына бүгүнкү күнү да кумтөр байлыгы парламент менен өкмөттүн ортосуна чок салчудай болуп турат сыягы. Анткени парламент комиссия кумтөр боюнча өзүнүн изилдөөлөрүн аяктап, мыйзамчылардын ортосуна салды. Комиссиянын корутундуларын негиз кылсак, кумтөрдөгү инвестордун ишин токтотушубуз керек. Себеби Кыргызстан анын жасаган аракеттеринен пайда алмак түгүл, жалаң зыяндарга учурап келет. Анын ичинде биринчилерден чөйрөгө, башкача айтканда экологияга чоң зыян келип, таза сууга бай өлкө какыраган чөлгө айланып калуу коркунучу жаралган. Ал эми биз жешенген Нарын дарыясы бир гана кестерден турбастан Кыргызстандын түндүк түштүгүн бириктирип аралап өткөн анын жээктеринде көптөгөн айыл кыштактар орун алган. Ал эми ага кошулган зыяндуу уу калдыктар элди кырып коюу коркунучунда экендиги да парламенттин жыйынында бир нече жолу айтылды. Кылмыш жаза кодексинде экоцид деген статьябыз бар. Ошол статьяга иш козгосок болобу анда? Мына сиз баарын көрүп келдиңиздер. 10 депутат ашык. Экологиянын бузулушу боюнча. Мыктыбек Юсупович, токтоосуз иш козгош керек. Тиешелүү адамдарды токтоосуз камаса болот. Токтом чыгарып туруп, следовательдин. Андан сырткары экоцид эле эмес, геноцид деген статьяны дагы койсо болот. Эмне үчүн дегенде, бүт Нарын дарыясына уу кирип атат дагы, ууну ичип атат. А жанакы хвостохранилищенин астынан суулар сарыгып чыгып, ысык көлдөн тегерегинен кудук болуп чыгып атат. Ошонун баарын биздин элибиз ичип атат. Эгерде массалык түрдө ошол көбөйө баштаса, өзүңүздөр билесиздер да, ден соолукка зыян дагы уже эл өлө баштайт.
Эгерде нарың суга чыгып аткан жанагы тяжелый металлдар элге тараса, анда биз элдин баарын кырып алабыз. А бул нарың су Орто Азиянын боюнча кетет. Мындан 5 жыл мурун Слова Кыргызстана гезитинин бетине чыккан «Лунный пейзаж», кыргызча айтканда «Айдагы пейзаж» аттуу макалада Кыргызстандын алтын кендерин чет өлкөлүк инвесторлор казып, иштетип, пайдасын көрүп, акыры жергебизде айдың чаңга бөлөгөн чөйрөгө окшоштуруп кете беришет деп жазган эле бир атактуу журналист. Арадан болгону 5 жыл өттү. Бүгүнкү комиссиянын жыйынтыктарына карасак, асмандагы айдын чөйрөсүнө кумтөрдүн айланасы окшоп бараткандай эле сезилет. Ошол макаланы жазган журналисттин айткандары орун алып келгени аянычтуу албетте. Прямое воздействие на 4% ледника есть воздействие, вот карьера действующего. Сиз калпайтпаңыз. Ледник бардыгы жок болуп кеткен. Азыр Давыдов ледниги жылып келип карьерге түшүү коркунучунда турат. Калган ледниктер жок. 4% жок болду, калганы турат деген. Кудайды карап калпайтсаң болбойбу? Үстүнөн караганда асман мелжиген зоолор менен ак кар баскан мөңгүлөр ушундайча көрүнөт. Мобул тоонун айланасындагы мөңгүлөр картада Давыдов мөңгүсү деп аталат. Ушул эле Давыдов мөңгүлөрүнүн алды бомба түшкөндөй эбегейсиз чоң өлчөмдөгү аңдарга айланган. Бул алтын казгандардын 20 жылдан берки ишинин натыйжасы. Ал эми мобул мөңгү баскан аймак 5ке бөлүнөт. Кумтөрдүн өзүндө жайгашкан көл жана анын үстүнкү мөңгү чокулары Петров деп аталса, андан кийинки бөлүк Лысый, анан Давыдов, ал эми мобул аймак Сары Төр жана Борду деп аталат. Мобул мөңгүлөрдүн төмөнкү бөлүктөрү эле деңиз деңгээлинен 4400 метр бийиктикте жайгашкан. Кумтөрдүн тоолорунун алдында алтындын 100 тонна запастары жатса, зоолордун кучагында миңдеген жылдарды камтыган мөңгүлөр уюп жатат. Мөңгүлөр адамзат үчүн алтындан кем эмес байлык экенин кимдер гана түшүнбөйт. Ал эми могул капкара болуп, идигендей көрүнгөн көл сыяктуу аймак Кумтөрдүн алтын тазалоочу фабрикадан чыккан уулуу химиялык заттарды топтогон атайын бассейн. Аны хвостохранилище деп аташат. Бул хвостохранилищенин жалпы аянты 360 гектардан ашуун аймак дейлейт. Мына ушунча гектар жерде цианид баш болгон өзгөчө 10дон ашуун уулуу заттардын кошулмалары мөңгүлөрдүн алдында, Кумтөрдүн төрүндө Кыргызстандын эң кооз жеринде гилкилдеп тирүү тозоктун элесин тартып турат. Анткени бул хвостохранилище бардык тирүү жаныбарларды ууландырып, өлүмдөн башка эч нерсени бербейт. Могул сиздер көрүп турган мөңгүлөргө улай башында сөз болгон Петров көлү жайгашкан. Петров көлү хвостохранилищедан 37 метр бийиктикте, арасы 5 чакырымды түзөт. Эгерде жылуулук ыргагы күч алып, мөңгүлөрдүн жылышы тездесе, Петров көлү ашып хвостохранилищенин жууп, Кумтөрдүн суусу Нарын дарыясына кошулушу талашсыз маселе. 17 жылдан бери Кумтөр кенин иштетип пайда көргөндөр Кыргызстандын экологиясына 4 миллиард доллардык зыян келтирген депутат комиссия менен кошо иштешкен жаратылыш боюнча адис жашыра албады. Ал зыяндын ордун жакында эле микрокредит компанияга Кумтөр тарабынан берилген 21 миллион доллардык акысыз жардам басып кетти окшобойбу. Өкмөткө ачык пара берүүнүн өзү чоң кылмыш. Андыктан кредит компания ачып, анын иштешине акчадан каралашып койгон оңойго. Парламенттик жыйында Кумтөрдөн алынган 21 миллион доллар акчаны өкмөт бюджетке кириш кылбастан эле өз алдынча жаңы Алато Финанс деген микрокредиттик компания түзүп алгандыгы мыйзамсыз экендиги дагы айтылды. Аны кириштөө керектигин каржы министри Акылбек Жапаров да айтып өттү. Бул кандай акча? Бул бизден бир кайсыл бир чиновникке бердиби же мамлекетке бердиби? Эгерде мамлекетке берилсе, мыйзам чегинде бул акча бюджетке киргизилип, анан мамлекеттик банктар аркылуу жанагындай бөлүнүп. Эми биз муну грант катары эсептеп атабыз. Бирок сиз абдан туура айтып атасыз. Башында эле муну кирешеге коюп, анан чыгашага коюш керек эле. Тилекке кайрышы бөлөк өкмөттүн мүчөлөрү жана эксперттер премьер-министрди ынандырган экен. Муну спонсорлук жардам, ошондуктан бюджетке киргизбей эле түз эле коммерциялык банктан счет ачып туруп, ошо аркылуу ушул программага жиберсе болот деп. Бирок өкмөт башчы Өмүрбек Бабанов үстөгү аз кредитке өлкө эли муктаж болуп жатат деген сөз менен үстөмдүк кылып, мыйзамсыз болуп калгандыгын жаап койгусу келди көрүнөт. Бул биздин сүйлөшүүбүздүн негизинде спонсорлук жардам. Биз ошо спонсорлук жардамды мамлекеттик ишканага түзүп туруп, мамлекеттик ишкана аны элибизге мынакей 2 миллион сомдон ар бир айыл өкмөткө берип атат. Бу жерде мен ойлойм, уголовный иш же эч нерсе жок. Бул биринчиси. Экинчиси, мен мына Нарын жерине да барып келдим. Элибиз айтып атат, бул акчаны да көбөйтүш керек. Бул ишкана эң туура түзүлдү деп атат. Мен ойлойм, бул ишкана эң туура түзүлдү. Бул элибиздин бүгүнкү күндөгү талабы.
Өкмөт токтом аркылуу берип атабы, оң чөнтөгүнөн берип атабы, же ички чөнтөгүнөн берип атабы, ал элдин тиешеси жок да. Чын ошондой болуш керек. Өкмөт таап бериш керек, элдин турмушун жакшыртыш керек. Бул бир. Экинчиси, бирок ошол элди багып атам деп туруп мыйзам бузганга болбойт да. Себеби эл менен жамынганга болбойт. Элдин кыйынчылыгы менен баягы жамынып алып, баягы мындайча айтканда кашкырдын терисин жамынып алып анан баягы элди аралап жүргөн болбойт да. 2007 жылы толугу менен Кыргызстанга өтүш керек эле. Кумтөр рудник толугу менен өтүш керек болчу. Ошону 2007 жылы өтүп кетерин алдын ала билип, 2003 жылы жана аферистер ушундай бир схеманы ойлоп чыгып, биздин чиновниктердин башын айлантып, сатып алчысын сатып алып туруп, анан кийин 3 жыл калганда толук өзлөрүнө өткөрүп алган. Себеби алтындын запасы ар жакта дагы чыкканда 950 тоннадан дагы ашык бар экени. Баасы дагы көбөйгөн дүйнөлүк деңгээлде. Ошон үчүн ушундай өтүп кеткен. Кумтөргө байланыштуу комиссиянын маалыматында кенди иштетүү Кыргызстан үчүн пайдасыз болушуна кимдердин тиешеси бар экенин Садыр Жапаров атады. 1992 жылы Турсунбек Чыңгышев, Эсенгул Өмүралиев, Дастан Сарыгулов, Санжар Айтматовдор болгон. Ал эми 2003 жылы 70% канадалыктарга, 30% Кыргызстанга берилип, баары тескери жасалганда Николай Танаев жана Камчыбек Кудайбергенов кол койгон. 2009 жылы Чудинов кол койгон. Ал 50 жылга берген. Макулдашууларга кол койгондордун арасында Айтмурзаев, Сатыбеков, Темирбаев, Абдылдаев, Асан Кожоева, Учкун Ташбаев, Исаков, Галютин, Иминов, Бердалиев, Жумалиевдер бар. Депутаттык комиссия Кумтөрдөгү көз боемолуктар боюнча кылмыш иши козголууга тийиш деген пикирде. Садыр Жапаров ошондой эле канадалыктар менен түзүлгөн келишим бузулушу керек дейт. Комиссиянын маалыматын уккан Өмүрбек Бабанов Кумтөрдөгү экологиялык абалды иликтөө үчүн мамлекеттик комиссия түзүүнү жактады. Ал эми келишимди бузуу кейиштүү натыйжаларга алып келерин эскертти. Талкуунун соңунда кабыл алына турган токтом долбоор боюнча тартыштар чыкты. Комиссия төрагасы Садыр Жапаров келишимди бузууну жактаган долбоорду сунуштаса, башкаруучу коалиция жумшагыраак вариантты алып чыкты. Тараптар бир пикирге келе албай, соңунда 27 июнга карай биргелешкен долбоор алып чыгууну макулдашты. Талдоочулардын баамында Кумтөр боюнча кезектеги талаш тартыш Кыргызстандын акциясынын көбөйүшүнө алып келиши күмөндүү. Анткени мындай маселелер мындан ары эл аралык арбитражда гана чечилет деп 2009 жылкы келишимде жазылып калган. Ошентип Кумтөр боюнча кескин чечимдерди кабыл алууга азыркы бийликтин даабашына себептер бар. Анткени президент Алмазбек Атамбаев 2007 жылы өкмөт башчы болуп турган кезде Кумтөр боюнча сүйлөшүү жүргүзгөн комиссияны жетектеп, максималдуу ийгиликтерге жетишкени айтылган. Мына ушундай себептерге СДБК фракциясы Садыр Жапаровдун ишин кубаттай берген жок. Андан тышкары комиссияны оппозициялык фракциянын лидери жетектеп, мына ошол алып чыгышыда өзүнүн терс ролун ойнойт. Анткени бийлик бул окуядан оппозициянын упай топтоосуна кызыктар эмес. Ошентип Кумтөр боюнча депутаттык комиссиянын маалыматы менен саясий күрөш кескин курчуп, өкмөт башчыга ишеним көрсөтпөө үчүн кол топтоло баштаган көрүнүш дагы ылдамдап кетиши мүмкүн болуп калды көрүнөт. Мына ар бир парламент келген сайын Кумтөргө асылат. Анан аягында баары тынчыйт да. Же болсо парламент тарайт. Сиздин оюңузча парламенттагы өкмөт менен кошо кетеби же кетпейби? Мына күзгө чейин. Мыктыбек Юсупович, мен аны айта албайм. Бирок мен бир нерсени суранам. Таркасак дагы ушу Кумтөрдү мамлекеттин пайдасына чечип берип коюп анан таркап кетели да. Ошондо ушул 5-чакырылыштын депутаттары тарыхта калабыз да. Негизи байыртадан ата-бабаларыбыз алтын бар жерде арман көп болот дечү эле. Иши кылса бул маселеден таза сууга бай кооз жаратылыштуу кыргыз эли какыраган чөлдө калып башка жакка көчүп кетпесе эле болгону. Албетте анын бетин ары кылсын. Бирок буга саясий элиталарыбыздын эрки жетеби жана ал кандай өнүгөт, ага убакыт тараза. Бизди ушунун аягына чыгартпайт. Ким чыгартпайт? Биринчи бийлик, экинчи бийлик. Булардын долясы бар. Мындан тышкары эл аралык мафия чыгартпайт. Миллиондогон доллар. Кыргызстанды кайра революция кылыш үчүн болгону бир 5-10 миллион доллар керек. Азыр булар багы жыл сайын кыргызды элинен багы казнасынан булардын чөнтөгүнө, кыргыз элинин чөнтөгүнө, кыргыз мамлекетине акпай, булардын чөнтөгүнө агып турган да куржундарына. Максимге бүгүнкү күнү дагы аткан. Анан ошолорду биз депутат, президент
токтотолук элге кайрып барелик десе анан тигилер 100 миллиондогон доллардан ажырап атса анан албетте кой баарынан ажырагандан көрө бир 5-10 миллионду элге таратып бергиле биздин атынан эмес жөн эле эл өзү эле парламентти таратат конституцияны жаңы кабыл алат президентти да таратат деп мына ушул жолго баратабыз ошон үчүн мен ойлойм аягына чыга албайбыз го бизге бербейт просто.